Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чек-арасынын дагы 38 чакырымдан ашууну такталды. 10 январдан 16 январга чейин Баткен шаарында өткөн Кыргызстан менен Тажикстандын делимитация жана демаркация боюнча делегацияларынын укуктук маселелер боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусунда чек-аранын 38,35 чакырымы макулдашылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалыматка ылайык тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Милиция Кадамжайда зомбулукка каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын көчмө кабылдамасында милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү, айыл башчы, соц педагогдор жана аксакалдар кеңешинин төрагалары менен биргеликте үй бүлөлүк зордук зомбулук аталышындагы иш-чарасынын негизинде район аймагындагы зордук зомбулук жасаган үйлөргө барып түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүүдө. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына катталган үй бүлөлүк зомбулуктун 2 учуру боюнча жерине барып, үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, зомбулук жасаган жарандарга коргоо ордерин берип, түшүндүрүү иштерин өткөрдү. 2023 жыл ичинде Кадамжай районунун аймагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 126 учуру катталып, алардын баарына коргоо ордерлери тапшырылган. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 2 январында Кадамжайдын Ирелеш айылында 22 жаштагы айкыз күйөөсү тарабынан муунтулуп өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү кармалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми узаган 2023 жыл ичинде Кадамжай районунун аймагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 126 учуру катталып, 126 коргоо ордерлери тапшырылган. Былтыр Баткенде өспүрүмдөр катышкан 69 жол кырсыгы катталган. Баткен облусунун аймагында 2023 жыл ичинде 256 жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов Салам медиага билдирди. Ага ылайык былтыр облус аймагында катталган жол кырсыгынан 39 жаран каза болгон. Ошондой эле өспүрүмдөр катышкан 69 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 3 өспүрүм каза тапкан. Бул көрсөткүч 2023 жылга салыштырмалуу 31 учурга аз. Архитектура Айгүлтөө коругуна эскиздик долбоор сунуштады. Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы Баткен районунун Карабулак айылындагы Айгүлтөө коругуна эскиздик долбоорун сунуштады. Бул долбоор Баткен облусунун символу катары таанымал сейрек кездешүүчү Айгүл гүлүн көрүүгө келген ички жана тышкы туристтерди тартуу, туристтерге жана жергиликтүүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү максатында атайын иштелип чыкты. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.